Bir 15 жыл мурдабы, 10 жыл мурда көлгө концерт коюп барып каланы сүзгөндү билбейм да. Bir эжеден баллончик бар го, ошону сурап алып, четинде акырын сүзүп жүрсөм, ар жакта да bir эже акырын мен жаныма сүзүп келип, "Ай, сен да нарындансыңбы?" деп коет мени. "Не болду?" десем, "Сен экөөбүздөн бөлөк эч ким баллон менен сүзгөн жок" деди да. Карасак көрсө чындап эле экөөбүз эле баллон менен сүзүп жүрдүбүз. Бизде эми чынын айтканда мындай терең сууну көрүп чоңойгон эмеспиз да. Тизеден суу да. Эми ал жерде сүзүп деле ора болбойсуң, ал катуу шарагат агызат да алчы. Жатсаң агызып кетет, ошо чалканган агып кете бересиң, көмкөрөнгөн ага бересиң, ушундай. Биз деле сүзөбүз, бирок жанагындай суу бар тур бурулуштардан бурулат го, ошол жерге келгенде мындай сүзүп албайлы деп мындай сүзүп кетебиз да. Кайдан ар жака бурулуп. Ошентип жүрүп кичине сүзгөндү үйрөнүп калдык. Терең сууну көргөндө биз коркуп кетебиз. Бирок көлдүктөр отурган болсоңуздар айтып коеюн, силер бизге окшоп ага албайсыңар. Биз аябай жакшы агабыз да, коркпой агабыз да. Эми эс алыңыздар, куттуу болсун. Көптөн бери жолугушпай келип, кайрадан жолугушуп отурабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ушул ар бир айдын алтысына концерт койгону келгенде, сахнага чыгып "Ассаламу алейкум" деп мындай караганда эле маңдайда дайыма ушул биздин концертибизге келген көрүүчүлөр отурушат го. Содагерлердин тили менен айтканда, постоянный клиент болуп калышкан да. Ошол орунга да отурат, ошол жерде дайыма көнүп калган. Ошон бир туугандар өзүбүзчө бир жакшылыктарда чогула кылабыз го, ошондой эле болуп калдык, чогула. Ошон көрүп анан сиздерди эметип атпайм. Кандайсыздар, ошо акыбалыңыздар сурап үйдө жакшыбы иши болуп? Жакшы турасыздарбы? Анан мен могу жалпы эркектердин атынан жеңелерге бир ыраазычылык айтып коеюн дедим эле, айымдарга. Алтындай болгон жеңелер, айымдар, сиздерге рахмат. Эркектер мына кийинки учурларда байкап көрсөк, эркектерге көп сиздердин жардамыңыздар тийип атат. Бардык ишти өзүңүздөрдүн колуңуздарга алып атасыздар. Байкап көрсөңөр, көбүрөөк ушул аялдар көп иштеп атат. Түйшүктү көбүрөөк сиздер тартып атасыздар. Машинени дагы өзүңөр айдап атасыңар. Бизди бара кылбай. Өзүңөр башкарып атасыңар. Бизди бара кылып башкартып неме кылбай мындай. Ада жумуш да бизге. Туруп, "Ой" деп башкарып. Сен жатсаң, ар бери басып сиздер башкарып коюп атасың ошондой. Машина десе мына азыр ушунчалык көп машина айдалып атат, эми бир чети сүйүнөсүң. Илгери мен байкелерим айтчы, аялдардын машина айдаганын көргөндө таң калчу экен да. Фрунзе учурунда бир орус аялдардын эле троллейбус айдап жүргөндөрүн көрчү экен. Ошолорду көрүш үчүн атайын светофордо күтүп турчу экен. Өтүп баратканда анан таң калышып, "Тигине айтпадым, тигине. Тетиги орус аял айдап баратпайбы? Тигине аял айдап барат." Аябай таң калышып кетти. Азыр жалаң эле аялдар айдап калды го. Мен ойлодум, кийин аялдардын баары айдап кетип, кийин аялдар ушинтип таң калып калабы депчи. Мына эркек өтүп кетти, мына жерде. Мына тигине. Дагы бирөө бияка өтүп кетти. Байкуш, мына буда. Шунча мажүрөө болуп калдык, билбейм. Колубуздан эч нерсе келбей калды. Аялдар бүт эле ишти кылып атат. Мен мисалы ошол аялдар башкарып алыптыр дегенден неме кылдым, мен таарынбайсыздар го. Бардыгына кийлигишип ала турган болуп атасыздар да, бардык эле нерсеге кийлигишип, анан баарын эле ээси болгонго аракет кылып атасыздар да. Бо бийликти аябай алам деген адамдар ошо кийин бийликтен когулуп кетет. Мындай практикада деле көрүп жүргөн чыгарсыздар, туурабы? Баарын эле ала бергенге аракет кылбаш керек да. Мына мен мурда байкемдин үйүнө барып, эштен кирип, "Ассаламу алейкум байке. Араба барбы?" десем, унчукпай эле мынтип айтат. "Ал, огороддо турат" деп айтчы да. Аялымдан сурайын деп айткан туура эмес, уят дем. Эркек болсо өзү, "Араба барбы?" десе, "Азыр аялымдан сурайынчы" деген туура эмес болуп калат да. Эркек болгондон кийин "Ала бер" деп айтыш керек да, туурабы? Азыр андай эмес. Аялынан коркот. Мурда ушинтип айтчы эле, "Ала бер" деп айтчы эле. Азыр барып, "Салам алейкум байке. Араба барбы?" десең, аялың шарт карайт. Арабага чейин кийлигишип алдыңарбы? Берип койгула чанчам иши нерсени эркекке. Эркек байкуш кичине эркектей болуп, "Ала бер" деп айтып алсын кичине. Сагынды ошону эркектерчи ошентип айтканды. Киши жокто бөлүшүп алгыла. Кетмен сеники, күрөк меники деп. Билели да, биз кетмен биздики экенин билели. Бирөө сурап келип, "Күрөк бар, се жок, неме? Кетменди ала бер" деп айталы да мындай. Уверенно айталы да ошону дакшымдайчы. Сеники экенин билесиң, кийин уруш болбойт.
ал кеткенден уруш болбойт. Ошон үчүн азыр барып туруп араба бар десең аялың караса аял заты ары карап туруп да жок дедирип коет экен. Тобогул. Эми ары карап эле чыны жууп атат мындай карасаң. Бирок жок дедирет да. Не кылуу жок дедирет экенсең, ары карап чыны жууп атканда жакшылап байкасаң, муну кулагынын түбү титирейт экен да мунун. Кулагында сөйкө айланат экен мунун. Оштук досторум айтмакчы, татырайт экен да мунун. Аны көргөндө байкең не дейт? Араба сынып калды дейт. Байкуш. Араба сынган жок, өзү сынып калган. Мына аксакалдар отурат. Дегеле өмүрү аялынан коркоюн деген кишилер эмес булар. Балким ошол учурда ошондойдур. Күйөөмдү башкарып алам деген ниет жок болчу да бул кишилердин. Тарбиясы ошондой болчу да. Мына атаң эшиктен келет эле сырттан деп койсо эле болду го. Дегенде апам ордунан тура калып, "Кокуй, атаң келет. Бол, дасторкон жайгыла. Чай койгула. Бол, атаң келет" деп карачы. Эркек келет эшикте. Десе жетет. Азыр атаңды тура эшиктен кирип десең аялың айтат го, "Үнүңөчү, бала уктап атат" деп го. Акырын киресиң. Дер. Духуң ширип сындырып койгон да. Азыр ушул жерде 80% эркек азыр аялынан коркот. Калбы эле мынтип отурмуш эт. Мына бүт бар жумуштан келгенде байкасаң, эшикти бисмилля деп аттаганда эле мынтет го, өңү боппос боло, "Апаң кайда" дейт го. Бир привиденияны көрчүдөй болду. Ошондо үйдө кожоюн ким экенин балдарың айтат да. Шеф тигилийди деп коет. Шеф. Мен ушу жеңелерден сурайын дедим беле. Мына бирөөнү жакшы көрдүңөр, турмушка чыктыңар, ошол күйөөңөр, ошол балдарыңардын атасы, жакшы көрүп жашап атасыңар. Неге өзүңөрдүн күйөөңөр менен урушуп сүйлөшөсүңөр дагы, бөлөк бирөөнүн күйөөсү менен күлүп сүйлөшөсүңөр? Не ошого тейин деп атасыңар? Алыстан билсең болот ошол аял экенчи. Тиякта бир эркек менен бир аял сүйлөшүп турса, ошол күйөөсү же аял экенин алыстан эле билсең болот. Күйөөсү байкуш мынтип турган болот, вечный күнөөлүү. Аял ушул жерде сүйлөп аткан мына. Жанына басып барып, бөлөк кишини көргөндө аялдар автоматик көз көрөт го. Жанына басып барып, "Кандайсыңар?" деп койсоң эле, "Жакшы, өзүңөр кандай?" деп эле. Бөлөк бирөөнү көргөндө рес көз көрүп кетет да. Жеңелердин ушундай бир жакшы мүнөздөрү бар го. Өзгөчө тойдо отурганда сонун отурасыңар го. Теммеле сонун отурасыңар, жаркырап отурат го чиркин. Тойдо отурганда кээ бир байкелердин тойдон кеткиси келбей атканы, кулак мээси тынч отура турайын дейт экен да ошол жерде. Тынчыраак отуруп турайын. Себеби сүйлөбөйт да. Элдин көзүнчө булар жизнь сүйлөбөйт. Тойдо тамада болуп жүрөсүң го. Бирдеке деп койбойсуңбу десең, сразу айтат го, "Күйөөмдүн айтканына кошулам" деп эле турушат го. Ошон үчүн байкелерибиз тойго барганда кичине кыялданып эс алып калышат экен да. Анан той демекчи, мына жеңелер билесиздер, ар бир тойго бирден көйнөк кийип барыш керек болот. Мурдагы көйнөктү кийип барганга болбойт. Мурда айткам, неге кийип барбай турган, Себеби кечеги көйнөктү кийип барбайсың десең, көрүп койгон деген адаты бар да, туура. Ошон үчүн жаңы көйнөк алып бериш керек болот. Ошон үчүн мен мына жигиттерге айтайын дедим эле да, байкелерге. Аял заты көйнөк алып бер деп, бирдеке алып бер деп айтабы? Алып берип койгулачы, жаман көрүнбөй. Баары бир алып бересиңер, гарантия берем. Бүгүн болбосо эртең алып бересиңер, эртең болбосо бүрсүгүн алып бересиңер. Баары бир алып бересиңер. Любой жолу менен алдырып алат. Калп эле жаман көрүп, чукшуңдап, кокшуңдап не кыласың? Алдырат. Ана кээде бир тойго көйнөк алып бересиңби? Экинчи тойго алып бересиң, үчүнчү тойго барганда айтасың да, акчам жок десең, баары бир 20 000 сомго көйнөк таап, кийип келип тойдо маңдайыңа отуруп алат. Эй, акча жок эле го, бул көйнөктү каяктан алдың десең, биздин жумушка падри алып келди дейт. Молодцы. Жеңелерим кыйында. 20 000 сомго падри алып болсо да маңдайыңа отуратка жаркылдат. Ал падриалдан качан кутулам деп байкелериң мас болуп калат той бүткөнчө. Ошон үчүн кыйналбай алып берип кое бер. Мына базарга барганда аялдардын бир ушундай бир жакшы опыттары бар экен. Неге эле ушул, неге кеч келдиң, каякта жүрдүң, неге де уруша берип коркутуп койгонсуңар билбем. Аял болбой эле апа болуп алышат го аялдардын көзүнө. Ошо аялыңдын апа болуп калганын ошо базардан байкадым менчи.
Базарға барганда апаңды ечи келсе ешіп жүресің арқасына. Қай жаққа барса ошол жаққа барасың. Тоқтаса тұра бересің, қолынан қармап қойып. Мен ошо ойлочумун мурдачы, неге ошо аял заты базарға баратканда, көйнөк базарына баратканда картошка көтөртүп алат го сога. Эми чыгып кетип атканда деле алса болот да, туурабы картошканы? Жок, кирип баратканда 20 килограмм картошка көтөртүп алат. Көрсө секрети бар экен, ошо акылы жетпейт аялдардын дей берчи мен. Көрсө акылдуу экен да булар. Элестетип көргүлө. Эчтеке көтөрбөй базарга кирген болсоң, мындай басып келсең бүтөт да. Муну алалы десе, акачы. Муну оча кымбат экен, жүрчү деп жүрө бересиң да. 20 килограмм картошка көтөртүп койсо, биринчиден басыгың жайлап калат. Шашпай басып каласың. Ар бир бутиктин түйүнө бар уктап бересиң го. Ага чейин каалаганын көрүп алат. Керектүүсүн алып тандайт. Чарчап кеткин келгенде анан не дейсиң? Баарына макул болуп каласың да, айлан кет анан мынтесиң. Болчу кетеличи десең, бирдеке алып албаймыз. Алчы десе, мына көйнөктү алаймыз. Ала берчи дейсиң да. Кара чалдырат да. Күчтүү да аял зат. Ошон үчүн не деп айтат? Аял заты бар бир жол менен алдырат деп атпайбыз. Себеби мынтип айтабыз биз. Аял заты алсыз калк деп айтылат экен. Шуну бир билип алыңыздар жигиттер. Аял заты алсыздыгы менен күчтүү. Күчү ошол алсыздыгында өздөрүнүн. Эгерде эркектей күчтүү болсо ал сени менен алала бөлөлө деп отурбайт. Туурабы? Сендей эле күчтүү болсо ичиңе бир тээп туруп ал көйнөктү демек да, туурабы? Мойнуңан бурап базарга алып ал түфүлүн дегенде болду ал берем деп болор. Ошон үчүн күчү жок экен. Күчү эмнеде? Аялдардын тилинде. Шуну билип алыңыздар. Мына жаңы үйлөнүп аткандарга мен жаштарга өзүм бир кеңеш айтып коеюн. Аял затынын күчү тилинде. Бир нерсе алып бербей койдуң, бир нерсе жакпай калды, бир шылтоо менен уруш баштайт. Уруш баштаганда жигиттер чыдагыла. Сабырдуулук жакшы мусулманчылыкта. Уруш баштаганда байкасаңар аялдар дайыма мындай суроо менен урушат. Мындай турат. Бирдеке мындай болгондо мындай дедиң да, я. Мындай болгондо мындай, Анан я дегенде унчукпагыла вообще. Өлмүш болуп отура бергиле. Өлмүш эмес, вообще өлүп калгыла. Сурай берет, сенден жооп келбей калат го. Бир момент келет да, сенден жооп такыр келбей калганда өзүнүн суроосуна өзү жооп бере баштайт. Демек мындай болгон экен да, унчукпай атканда демек ушундай экен да. Деп сурай баштаганда дагы унчукпагыла. Кокусо жерден деп койсо өлдүң анда. Анда жанагынын баарын сен айткан болуп каласың. Ошон үчүн ал жерден унчукпай койгула. Ошондо 3-чү этапка келет. Ыйлабет. Ыйлап дегенде кечирип кой, любой нерсени алып бересиң. Мына күч ушунда. Аял затынын күчү ошондо. Ыйладыбы, шакеге алып бересиң. Ыйладыбы, көйнөк алып бересиң, сөйкө алып бересиң. Бирок кийинки учурларда аялдар ыйлаганды бизнес кылып алдыңар, Бирдеке болуп калса ыйлай. Ошон үчүн жигиттер эмне кылыш керек? Базарга барганда аялыңды, апаңды ечип жүрө бербей, базарга барганда астыга басып, аркаңдан эшитип алып, муну алып берейинби? Жөн эле койчу эмди. Ал мына кыш келетат, мына жулуу экен, алып берейинчи. Муну ал. Ким муну ала бер? Мен табам, мен төлөйм. Акчаны биз табабыз деп. Алчы деп туруш керек. Ошондо эркек өзүнүн ордунда, аял өзүнүн ордунда болот. Борончу Кудайбергенов агайыбызга бир кол чаап коюңуздар. Рахмат.